Эмне муктаждык бул ала качууну жөн эле тиги адам урдоого алмаштырып койгон. Бул өмүр бою бул ала качуу деп биздин терминде сиңип калган нерсе бул. Эгерде криминализация кылыш же декриминализация кылыш болсо, анда санкцияны өзгөрткүлө, көбөйткүлө же азайткыла. Ала качууну деген сөздү эле өзгөртүп коюшка эмне муктаждык? Уголовный кодексте азыр зам генеральный прокурор айткандай салт болбош керек. Уголовный терминологияда салт деген сөз таптакыр колдонулбаш керек. Сот болобу, прокурор болобу, күнөө коюп атканда, соттоп атканда салтка таянып эч качан чечим чыгарбаш керек. Орусчасы менен кыргызчасы бир мааниде болуш керек. Андай болсо орусчасын өзгөртөлү анда. Ала качуу деген таптакыр башкача которулат. Сиз өзүңүз туура айттыңыз, Элмир Закирович. Анда орусчасын өзгөртүп кой анда. Зачем кыргызчасына тиесиңер анда? Кыргызчасынын которгондо таптакыр ала качуу дегендин мааниси жоголуп кетип атат. Адам урдоо менен ала качуу деген экөө эки башка маани болуп атат. Yo, siz юристсиз түшүнүп атам, булардын отчетна, статистикасы өлөт. Силер ойлоп атасыңарбы? Главасы башка булардын юристтер. Бул кылмыш кайсы главага кирет, бул кылмыш кайсы главага кирет дегенди билбейсиңер силер. Азыр бүт Кыргызстандын статистикасы өлөт ушу менен. Похищение человека менен кетет. Бул статьянын жалпы аты похищение человека с целью вступления в брак дейт. Ушунун умысылы башка. Сиз туура айтасыз. 165-чи берененин похищение человека дегенин умысылы башка. Но с целью вступления в брак деген мунун умысылы башка. Ошол экөөнү дал келтириш керек болуп атат. Кандай дал келтирип атат? Бул дал келген жок, бул тетирек кетип атпайбы? Орусча кантип которулат? Мен мейли, мен сиз менен спорт этпейм, коллегамсыз, бирок мен буну колдобойм, бул уят нерсе. Бир сөздү алмаштырып, мыйзам жазганда мен айттым, санкциясын өзгөртөйлү, күчөтөйлү же азайтайлы.